тилечи бар. Бара местен турбайсың. Сүйлөсөң балада каласың. Кайлер кол айтып берди. Сөйлөчүсүзбү? Кармалдысызбы? Берген эмне туруп атасың, эмне кылып атасың? Башка каяка барып турасың? МТ сокулук жакта айтат. Ал жака эч ким барбай атса, каяктан табат? Ал жака эч ким барбаса. В южные регионы Кыргызстана отправляется не с территории нового временного автовокзала, а со стоянки рынка Дордой Моторс. Редакция «Кактус Медиа» решила узнать, так ли это на самом деле. Сүйлөсөң балада каласың. Я. Сүйлөсөң балада каласың. Жок эмес, силер өзүңөрдүн жүйөңөрдү айткыла да. Бул жерден алабыз да тек ташып апарып беребиз. А бияка ошондо вокзалдан бияка келип Аташ бергендер болот. Адаш мына 218 келип атат. Шаардын ичине чыгып аташ. Мурда бу жерде болуп турган да стоянка. Стоянка кайдан? Талас Маласка бияктан келип, ошоктан келип. Жок, бияктан келген эмес. Бияка Ошко, Казан жайга кетип турган да. Аха. Азыр жок бу жерде, бүт вокзалга барган. Аха, вокзалда киши жок турбайбы? Баары бияка келип атат деп атышпайбы? Вокзалдын условиясы баягыдай болуп атпайбы? Барды вокзалга барсаң көрөсүң. Киши Вокзалдан келип Вокзалдын условиясын көрүп келдиңерби? Ошон үчүн аяктагы водительдер айткан үчүн анан бияка келдик. Вокзалдын условиясын көрдүңөрбү? Ооба да. Биз передача салганын келдик. Сиз машина таппай жүрөсүз ошондо? Машина таппай жүрөм. Бул жакта ушу унаа кетип аткан каяктан курдуңуз? Мурда ушул жерден кетип эле да. Аха. Вокзалга барсак, вокзалда да жок. Аха. Ошол жүрөбүз да. Передача салып. Вокзалда унаалар, айдоочулар, маршруткалар көп эле экен го. Жок, кадам жайга жок экен. Жүргүнчүсүңөр да, айдоочусуңар. Эч ким келбейт. Биякта эмне турасыңар анда? Буяктабы? Городской такси. Городской такси. Жүрөдө кетип атканбыз. Вокзалга барган ыңгайсыз болуп атабы? жаңы вокзалгабы? Жаңы Бул жак вокзалдар. жагынан алыс. Экинчи жагынан жакын жер болсо, бизге ыңгайлуу да. Азырынча, могу суук өткөнчө, март, апрель айларына чейин ушул жакын жерде болгон жакшы да. Потому что каралар бар, кемпир чалдар бар дегендей. Мен оюмча жекече оюмда күн жылгандан кийин тияка көчүп салмак да. Пока ушундай турган макул го дейм. Ооба. Элге ыңгайлуу болот, шарт түзүлөт бир аз болсо да, суукта элестетип эле. Азыркы 10-15 градус суукта тияка барып жүргөн. Ошондой. Эй, байке! Тийбеңиз. Өзүңүз жактан тазалайын, тартибин карайын болду. Сиз тазалык болсоңуз өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз, байке. Биздин жумушка мешать этпеңиз. Кеткилечи бар. Биздин жумушка тоскоолдук кылбаңыз. Кеткилечи бар. Эми жаңы шарттарды коюшса болот абызда. Жуден кеткенде биз кайерге барабыз? Мисалы үчүн азыр автырнак жака сүрүп койду дең. Ооба. Ояк жака эл мисалы үчүн автырнактан нары 1,5 менен келсе, Дордойдон клиент келсе, автырнакка чейин 1000 сом менен келет. Оягын караш керек болот. Ал жакта еще связь жок. Такси кымбатка барып атат о жерге. Башка нерсеге айла жок, ар кайсы жерге туруп тиришик кылып атабыз да. Келет колайт. Биз турабыз, 40 сом беребиз стоянкага. 40 сом беребиз, тиришик кылабыз, жүк таратабыз. Жүк алабыз. Мериалга кийине кууп чыгып атат сыртка. Эми о машина базарга барылдайт. Дояка барганда мисалы үчүн клиенттердин биягы Көкжардан келет. Көкжардан о жерге такси жалдаса 1,5 миңге барат. O yerden arı 1,5 миңге кетет. 3 миңге түшүп атат да. Клиент барбайт айырга. Просто эмне кыласыз? Айла жок суук болот, үстү жамын чачын болот, үстүн жабабыз пленкалар менен этте тиричилик кылып алып кетет азыр элде. Көчүсүзбү? Кармалдысызбы? Жок, мен албайм, жөн эле айтып койдум. Айтыңыз сиз да оюңузду. Жок, айтпай эле мен оюмду. Биякта эле такси, бүт таксилердин ою ошол. Аяка эч ким барбайт аяка. Бул жерден үйрөнүшкөн жерге жерден келем, бүтүн эле стоянка дейт, стоянкага айла жок кетип атат да машиналар. Ал жака эч ким барбай атса, каяктан табат? Ал жака эч ким барбаса. Даже связь жок. Азыр эмне менен алып атат клиенттерди. Бүтүн эле интернет аркылуу, WhatsApp, Telegram ошол аркылуу алып атат клиенттер. Ал жакта интернет тартпаса, связь жок болсо, айыппул салат мисалы үчүн балдардын ичинде бар, айыппул салгандары берет. Штрафты төккөн. Берген эмне туруп атасың, эмне кылып атасың? Башка каяка барып турат? Көчөгө турсак дагы болбойт. Жерде турганын айынан биздики машинабыз штраф стоянкада турат. А негизи бир унаага бир күнгө 40 сомдон төлөп атасыңарбы? Ооба. Бир күнгө бир кирип чыкканың эле уже 40 сом. Жүргүнчүлөр өзүнүн мурунку эски стоянкасын аркы чыгып барып койгон. Берге эл үйрөнүп калган. Бу жерден автовокзалга баргыла деп коюлат. Автовокзалга эми үйрөткөнсү автовокзалды жабып таштады. МТ сокулук жакта айтып атат. Аяка эл барбайт да. Алыс эже. Ал жакта тем более шарт жок.